Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Жаңы мастер-класс жилетка токудум. Ушул мастер-класска азиатский колосоктун техникасын, ошо эмесин узорун дагы эметтим да, использовать эттим. Анан кийин урматтуу айымдар, бул жана азиатский колосокту ой аябай кыйын экен, оор экен, токо албайм деген айымдарга прям ошолорго тиешелүү болуп эметип атам да. Мунун эми мындай да, эми аябай оңой вариантын мен сиздерге көргөзүп берем да, түшүндүрүп берем. Эми биз баштаганда, азиатский колосокту баштаганда, эмеден, планкадан баштайбыз, планкадан баштайбыз. Өзүңүздөр узунуна карап, өзүңүздөр кыска кылсаңыздар болот, узун да кылсаңыздар, будан да узун кылсаңыздар болот. Бирок мага ушул средний экен. Өтө узун эмес, өтө кыска эмес. Анан кийин мен берде мен мурда 6 петлядан бөлүнчү эле, мен 8 петля алдым дагы. Баштаганда эле 8 петлядан баштап, анан 4 петлясы биякта калат, кайра бияктан 4 петля алам, кайра 4 петля алам. Ушуну түшүндүрүп, мына будайдын башы токулду да. Эми бул оң полочкасы 1, 2, мына бирге үчүнчүсүн 2ге бөлөбүз. 2ге бөлүп туруп, анан берин баягы проймасы жеңи. Берди жабабыз, бизден кайра ошончо эле петляларды набор кылабыз дагы. Ошону менен бияка кетебиз. Биякта 2,5 кетти. Бул жакка болсо арт жагына 5 кетет. Анткени 2 полочкада 2,5-дан 5 болот. Мынакей 1, 2, 3, 4 биякта жарымы. Мынакей жарым биякта, жарым биякта. Кайра берден кайра эле 8 будайдын башын жабабыз да, кайра берди 8 будайдын эмесин, петляларын набор кылабыз дагы. Берди 2,5 эмени азиатский колосоктун эмесин токуйбуз дагы, кайра мына топчу тигилген жерге закрытие кылабыз. Бул кайра эле мен өткөн мастер-класстарда айткам, бул жактагы бул жактагы экөө тең болуш керек. Ошондо жанагы влажный обработка кылганда ошо жака көңүл буруп коюңуздар. Бирөө узун, бирөө кыска болбосун. Мынакей меники тең эле. Тептең. 1 сантиметр дагы эмесин бузса алат, сүрөтүн бузса алат. Анан ушундай, буну үчүнтө эле токой бересиз да, анан кайра мына могу жерге келгенде, арт жагына келгенде, биянан петлялар набор кылабыз дагы. Эми могу жагын токуйбуз өзүнчө. Могу жагын өзүнчө мындайынан токуйбуз. Мен анан сиздерге схемасын бүт көргөзүп берем. Кайра бунун эмеси, бийиктиги, бул полочкалардын эмесине, энине карайсыздар. Могу полочканын эмеси канча, могу жери канча сантиметр болсо, мунун узундугу да ошондой болот. Анткени бирден кошуп коебуз, бирден тигилет. Булардын тигилиши кайсы жерде деп суроо берсеңиздер, мен сиздерге айтайын. Бул жилеттин тигилиши могу жерде эле. Могу жерде эле. Болду. Эң оңой, эң жеңил, абдан жакшы мастер-класс. Мынтип эметкенде узун, аябай бул эми 650 грамм эме кетти, пряжа кетти, веси. Эми ошонун весине жараша буну кийгенде бул узундан эме тартылып кетет да, тартылып кетет. Ошон үчүн кимдин белден ылдый жагы кененирээк болсо, анда берге кошосуздар. Белден ылдый кошосуздар. Кошуп туруп, анан этегин кененирээк кылганга аракет кыласыздар. Кененирээк, мындай кенен кылып. Ошол эле айырмасы. Жок, мен ушундай эле мага сопсон эле десеңиздер, ушундай түп-түз эле эметесиздер. Анан мындай узундан болгондон кийин айымды узун, анан арык да көргөзөт, белин да чыгарат. Эми жакшы модель, бул жакшы модель. Эжекебиз, мен азыр жакыныраак мени коем сиздерге экранды. Бүт схемасын бүт түшүндүрүп берем. Кайсы жеринде кандай эмне кошулганын баарын түшүндүрүп көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, мен экранды жакыныраак койдум. Эң биринчи мен эмнеден баштагым келип атат? Мен ошо жиптен баштагым келип атат. Иранский жип и мынакей
Иран жиби мына бул өңдү. Анан кийин Alize 800 мындай. Бул жип. Экөөнүн бир аз ушул артты да. Ошондо мен 700 грамм жипти, 700 граммды жиптен бир 650 граммы ошо эме кетти. Эми Иран жибин жөнүндө айтып берейин. Мен көп жыл мурун ошо 7-8 жыл болуп калды го дейм. Журналын азыр карагым келген жок, ошо журналда точно датасы бар. Магазинге барсам, ошо журнал сатып атыптыр. Анан ичин ачып көрсөм эле ногудай суунун жакет бар экен. Анан кызыгып туруп, ушул жакет үчүн эле мен журналды сатып алдым. Верена журналын сатып алып, анан кийин токудум да, алганда дагы ошо Иран жибин алдым. Иран жибин алып туруп, мага абдан жакты, абдан ушунчалык суунун жакшы жип экен. Эми күндүн ызыгында ошону кием. Күндүн ызыгында аллергия болбойсуң, денеңе дагы жагымдуу. Анан ушул жипти алып туруп, анан кайра эле ушул эле мезгилде жибин 2 кабат кылып туруп, ноондай токудум. Бул да абдан жакшы. Бул калыңына карабай мен күн эмеде июль, август эме кием да. Сентябрда уже калыңыраакты кийип каласың барыбир. Бирок ошо күндүн ызыгында көйнөктүн үстүнө абдан суунда. Эми мен сиздерге ушул эме жилеточка жөнүндө айтып берейин. Мынакей эжекелер, бул жилеточканы жакыныраак коюп бердим. Азырынча мен мына схемасын мындай тарттым да, мына жакыныраак көрүндү мынакей. Эми ушундай, бул жактан баштайбыз, планкадан баштайбыз. Анан кийин оң полочка, анан кайра спинка, арты, анан кайра сол планкага барабыз да, анан кийин полочка, анан планка болот. Ошондо мынакей бул планка, топчу илинген жер, илгичтери бар, топчунун илгичтери бар. Ошону баштап туруп, өзүнүн керектүү сиздерге сантиметрин токуйсуздар. Мен берден калыңыраак эле кылдым, бул эми жилет болгондон кийин. Кайра эле ушул жерден азиатский колосок бирөө кетти, ортосунда бөлдүм, мындай сызык кылып. Изнанка менен эле коздоп койдум. Түз эле эчтемке эметкен жокмун. Кайра экинчисин токудум, кайра эле берге жанагындай изнанка менен бөлүп койдум. Үчүнчүсүнө келгенде мына могу жерин жаптым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 будайдын немесин жаптым дагы. Будайдын башын жаптым дагы. Анан кийин бул мына могу жерге келгенде, бягын жаптым. Кайра берге набор кылдым. Ошондо бул уже болду, кетти. Ошондо үчүнчү азиатский колосоктун ортосунда эле мындай эле бөлүп койдум дагы. Бияка 2,5, бул жагына 2,5, 5 кетти. Эми арт жагында мындай, Берде мындай. Көрдүңүздөрбү? Бул жарымда. 1, 2, 3, 4, бул да жарым. Ошо менен 5. Мына топчу илинген жерине келдик. Биянан дагы жарымын токойбуз. Берде бөлүнөт да проймасы. Кайра берде изнанка менен бөлөбүз. Бу да эме азиатский колосок, кайра изнанка менен бөлөбүз. Изнанкасы берде 3 ряд лицевой, анан берде изнанка 2 катар, анан кайра 3, ошондой 8 катар. Ногулардын ортосунда 8 катар, могу жакта 4 катар. Анан кийин берге келгенде планочкасын кылабыз, топчу илген жерин. Болду. Бүттү. Могуну токуп бүттүк. Ушундай кылып токуп бүттүк. Анан арт жагына келдик. Мынакей. Арт жагына келебиз дагы. Анан ушу чермейдин эң жөнөкөй жагын көргөзөйүн. Мен биринчи көргөндө айбаттан калгам да, ушунча жөнөкөй, ушунчалык эч бир эмеси жок. Мындай сана, тигиндей сана эмес, эки эле прямоугольниктерди ортосунан кошо эле имтесиңер. Эми мынакей биз келдик, арт жагына келдик. Биякта берде тигилиши жок, жөн эле ачык тура. Ошондо мындай кылабыз. Берге келебиз дагы, анан могу кромка, могу жерде кромка. Кромочный петлядан бир петля алабыз, накид, бир петля алабыз, накид, бир петля накид, ушинтип туруп, бияка
эме спица менен жиптерди бияка толуктап алабыз да анан өйдө жакка мынтип өйдө жагына токуйбуз. Могунун узундугу могу жака тең болуш керек. Могу жерде канча сантиметр болсо, полочкада, эки полочкада канча сантиметр болсо, ошондо могунун узундугу, бийиктиги. Анткени бирге тигилет да. Ошодон эметет. Мындай көргөзгөндө, мына мынтип көргөзгөндө, биягы мына тигилген жери ушул да. Мындайынан бүктөйбүз. Бул мойну, могу жери тигилиши болду. Эки тигилиш. Эки жактан эки тигилиш. Эң аябай сонун, жеңил азиатский колосок менен токусаңыздар, ушудан баштаңыздар анда. Тиги мастер-класстар оорураак болуп атат деп эметсеңиздер, алар деле өтө деле оор эмес, болгондо санаш керек. А бирде болсо санаганың бир гана могу жер эле экен. Ушул жердин кошо турган жер. Эми мынакей схемасы ошондой. Мен мындай чермейди токугам, сразу эле өтүп кеткен. Анан кийин эметкенде бул мындай ойлодум да, түз мынтип токусам, жакасы мындай эле болуп калат экен. Анан мен алдан ойлондум, анан кандай кылсам, эми мындай ачык болсо экен, жакасы жакшынакайраак болсо экен. Мындай түз токусаңар деле жаман эмес. Болгондо мага мындай мойну ачыгыраак болсо экен дедим дагы. Анан не кылдым мен? Алдым мындай берден коштум. Түз кылбай мындай кылдым. Ошондо мына жерге келгенде коштум да. Түз токуйбуз 6 катар бир петля кошобуз. Кайра түз токуйбуз, кайра 6 катарда бир петля, 6 катардан бир петля, ошентип. Ошон менен биз мындай кылдык. Анан кошкондон кийин бул аябай мындай көргөз боюнчу. Мынакей. Жакасын оңдолуп кетти да, V-образный болуп калды. Жок, мага мындай кереги жок десеңиздер, түз токсаңар да болот. Андан кийин белден ылдый меники чоңураак деп айтсаңыздар, белден ылдый. Эми ар кандай фигуралар болот эжекелер. Эми баягы белден ылдый меники мындай көрүнбөсүн, кененирээк болсун десеңиздер, примерно ошо белден алып туруп бияка эми жанагы укороченный ряд кылып атпады белек? О, бөзгүн кошуп туруп, анан этегин аябай мындай кылып токусасаңыздар болот. Мен берде жөн эле түз кылдым. А кимде ошондой, мисалы, проблема болсо, силуэт кылып саласыздар. Силуэт кыласыздар. Биз мисалы, мен түз кылсам, сиздер болсо мындай кыласыздар да, мындай кыласыздар. Ошондо мына азиатский колосок, этеги мындай болуп. Ошондо мына белден ылдый. Бул жактан эме кенейтсеңиздер болот да. Ошондо мындай болуп калат. Мына ушундай болуп калат. Болду. Эми азиатский колосок менен абдан кооз, абдан сонун нерселерди токуса болот. Мен өзүм аябай жакшы көрөм ушул пряжа узорду. Абдан мындай бир башкача баары бир кийсең, мындай токулган кийими да мындай жакшы көрүнөт да, аябай жакшы көрүнөт. Ошон үчүн колдонуңуздар, биздин YouTube каналга катталыңыздар, Кырк кыз каналына. Башкаларга дагы айтып, анан кийин подписка кылып коюңуздар, лайк базып, комментарий жазып, анан эмки мастер-класска чейин биз менен бирге болуңуздар.